Мекенге ак кызмат өтөө үчүн жаш жоокерлер ант беришти. УКМКнын академиясынын 2025 күзгү толуктоого келген аскерлеринин ант берүү салтанаттуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана жоокерлердин ата-энелери, жакын туугандары катышты. Ал эми 2024-жылдын күзгү чакырылышында келген жоокерлер жогорку билимге ээ болуп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн көчүрмөн даярдоо борборунда атайын курстан өтүштү. Окутуунун натыйжасында аларга биринчи запастагы лейтенант офицердик наамдарын жана погондор тапшырылды. Андан соң башкы чекист ант берген жаш жоокерлерди куттуктап, аларды аскердик милдеттерди татыктуу жана жогорку кайраттуулук менен аткарууга чакырды. Генерал-полковник мекен алдында чоң жоопкерчилик алып, мамлекеттин туруктуулугун сактоо үчүн кызмат өтөөгө белсенип жаткан ар бир жоокердин милдеттерин атап өттү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн тарыхында кала турган өзгөчө күндөрдүн бири. Баарыбыз жаш жоокерлердин өмүрүндө жаркын элес калтыра турган аскердик ант берүү аземинде көбөл турабыз. Аскердик ант жөнүндө жөн гана сөз эмес, бул мекенге, кыргыз элине каармандык жана берилгендик менен аскердик милдетти так аткарганга берген ыйык убада. Жаш жоокерлер, бүгүн сиздер чын жүрөгүңүздөр менен мекенибизге кызмат өтөөгө ант берүү менен бирге мындан ары аскердик милдетиңерди татыктуу, жогорку кайраттуулук менен аткарууга, Кыргызстандын эркиндигин, көз карансыздыгын, конституциялык түзүлүшүн коргоого эл алдында, мекен алдында чоң жоопкерчилик алып жатасыздар. Ыйык антка кайсыл жерде болбосун ар дайым бекем болгула. Аскерде кызмат өтөөдө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ар бир жоокери терең мекенчилдик сезим менен мамлекетибиздин туруктуулугун жана гүлдөп өнүгүшүн кепилдеген ыйык милдетти бекем жүрөгүндө тутуп жүрүүсү зарыл. Силерди мекенчилдик, ар намыс жана кайратман рухунда тарбиялаган ата-энеңерге өзгө да ыраачылык билдиргим келет. Эр жигит балдарыңарды кызматка жөнөтүп, колдогонуңуздарга рахмат, урматтуу ата-энелер. Баарыбыздын үмүтүбүздү актап, мекенибизге чын дилден татыктуу кызмат кылышат деген ишеничтебиз. Жаш жоокерлер, силерден кайраттуулук менен татыктуу кызмат өтөшүңөрдү талап кылам. Жана күчүрмөн кызматыңыздарда ийгилик каалаймын. Кызматыңыздардын ар бир күнү ар намыска, сыймыкка толсун. Ошондой эле куралдуу күчтөрүнүн жетиген согуштук күчүрмөн даярдоо борборун ийгиликтүү аяктап, лейтенант аскердик наамын алган жоокерлерди да куттуктады. Анда төрага алган аскердик наамга татыктуу болуп, ак ниет кызмат кылуу башкы талап экенин айтты. Андан тышкары жаш жоокерлердин мекенчилдигин белгилеп, учурда ардактуу эс алууда жүргөн УКМКнын ардагерлери да аскерлерге кайрылуу жолдошту. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жетиген согуштук күчүрмөн даярдоо борборун ийгиликтүү аяктап, лейтенант аскердик наамын алган жоокерлерди да куттуктап кетмекчимин. Сиздер күчүрмөн кызматыңыздар менен өзүңүздөрдүн эркиңерди жана мекенибизге болгон берилгендигиңиздерди көрсөттүңүздөр. Алган аскердик наамга бекем болуп, сиздерге жүктөлгөн ишенимди актоого бардык күчүңөрдү жумшап, мындан ары да берилгендик менен ата мекенге ак кызмат кылууңуздарга ишенебиз. Мекенибиздин ар намысын, эркиндигин, көз карансыздыгын коргоого ак ниет болууга чакырып, баарыңыздарга ачык маанай көтөрүнгү көңүл, мекенге болгон кызматыңарда ийгилик каалаймын. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, элибиз тынч, жерибиз аман, ар бириңиздерге бекемден соолук, кажыбас кайрат, үй бүлөлүк бактылуулукту каалаймын. Саламатта болуңуздар. Бул бүгүнкү чакырылып аскерге чыгып аткан жаш жигиттерге айтарым, силер деген азыр эң деген элиталык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине аскердик кызматка чакырылып атасыңар. Бул деген ар эле бир жигиттин бактысына туура келбейт. Силердин бактыңарга туура келген үчүн урматтуу жаш жоокерлер менен айтарым, бир жыл бою силер ушул улуттук коопсуздук комитетинде кызмат өтөйсүңөр. Ошол кызмат өтөө маалында бир жылдын ичинде бардык комитеттин иштерин анча-мынча болсо дагы таанышып,
Ушу жоокерлер менен кызмат өтүп аткан биздин кызматкерлер менен аралашып, сүйлөшүп, ушу жигиттердин иштеп аткан кызматкерлердин жакшы жактарын өзүңөргө кабыл алып, Кудай буюрса, 1 жылдан кийин мына бүгүнкү лейтенант наамын алган аскерлерди болуп, лейтенант наамын алып, келечекте ушул улуттук коопсуздук комитетине кызматка алынып, мындан ары да чоң кызмат өтүп, биздин мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого чоң салым кошот деп ишенем. Чоң рахмат силерге, ак жол жигиттер. Биз берген антыбызга бекем туруп, алдыбызга коюлган тапшырмаларды так аткаруу менен элибизге ак ниеттүүлүк менен кызмат кылабыз. Мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, тынчтыгына, келечегине салым кошуу сапта турган ар бирибиздин милдетибиз деп билем. Иш чаранын соңунда Камчыбек Ташиев ата-энелер менен да баарлашты. Ал мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоого, калктын тынч жашоосуна, жаш жоокерлердин аскердик даярдыктан өтүүсүнүн маанисин белгиледи. Ушул балдарды жөн эле тарбиялап койбостон, ушулардын мамлекетибизге, элибизге, журтубузга ак кызмат кылуусуна ар бириңиздер ичиңиздерден үмүт кылып турасыздар. Ар бириңиздер ошого багыт берип келгенсиздер. Айрыкча ата-энелер. Монда ата-энелер баланы эмне деп гана чоңойтпойт. Ата-эне баланы айрыкча уул баланы ушу элимди, журтумду коргосо экен, мамлекетиме пайдасы тийсе экен, ушу элимдин, журтумдун бир жакшы жигиттеринен болсо экен деген чоң үмүт менен тарбиялап өстүрүшөт. Мына ошол сиздердин үмүтүңүздөрдүн Алла Таалам актаган күндөрдүн бүгүн бири. Балдарыңыздар бүгүн биринчи кадамын таштап, мамлекет үчүн деп, эли жерим үчүн деп биринчи кадамын таштап отурушат. Ушуга биз сыймыктанышыбыз керек. Ар бир ата-эне, ушуга ар бир ата-эне ушундай балдарды өстүргөнүнө сыймыктаныш керек. Канчалаган балдар армияга барбай качып жүргөндөр бар. Канчалаган балдар эли журтун коргомок турбай, тетирисинче зыян келтиргендер бар. Ал эми бул жигиттерибиз болсо, мен элим үчүн кызмат кылам деп, ушундай патриоттуулук, мекенчилдик сезим менен армияга келип, мына сиздердин алтыңыздарда ант алып отурат. Ошондуктан биздин мамлекетибиздин келечеги кең. Мекен алдында өз антын берген жаш жоокерлер өлкөнүн ар кайсы облус райондорунан келген эр азаматтар. Алардын мындай маанилүү күнүндө ата-эне жакындары да алыс аймактарынан атайын келишкен. Аскерлердин кыска аралыкта чыныгы мекенчил, эр жүрөк болуп тарбияланганын көргөн жакындары сыймыктанып турганын да жашырышкан жок. Мен аябай кубанатым, ошо неберем ушундай жерге келип кызмат кылып, элине, мекенине кызмат кылып атканына аябай сыймыктанып атам. Толкунданып, бир жагынан көзүмө да жаш алып, бир сыяк алып аткан убагында. Аябай жакшы. Элине кызмат кылсын деп каалап атам да. Мана Ташиевдин командасы жамаатыга биз өзүбүз ишенип, ушу неберелерибизди, бардыгыбызды, мына балдарыбызды бердик. 1 жылдык мөөнөт менен биз ушул жерден балдарыбызды жакшы эр жигит, жакшы жигит милдетин аткарып, мекенди коргой турган тартиптүү жакшы балдардан болуп бизге кайтып келсин деген ниеттебиз. Мына кече эле кандай окуялар болуп өттү. Ошолорго даярдык да, бул өтө чоң даярдык. Мен сыймыктанам ушулардын ушундай ант берип тапшырганына. Өтө чоң рахмат. Алла разы болсун. Толкунданып отурам. Ушу балдардын өмүрү узун болсун, ушу элин, жерин коргогон эң мыкты балдардан болсун. Кааларым ошо. Бул мамлекет мындан кийин Кудай кааласа Кыргызстан мындан да өнүгөт, дүйнөлүк аренада бир жакшы мамлекетине кызмат көрсөтөт, чоң үмүттөбүз. Ата мекенди коргоо бул ыйык милдет, бул ыймандан дейт. Кудай кааласа булар антына бекем турат. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Соморалиев, регион Бишкек.